8 жылдан бери күйөөм ага физикалык, психикалык, сексуалдык зомбулук көрсөтүп келет. Өзүмдү түрмөдө олтурганда эле сезем деген Айзада Мырзалиева Нарын областына караштуу Актала районунан Бишкек шаарына качып келгенин айтат. Эми жолдошумду мыйзамдын негизинде жазалатыш үчүн бүт күчүмдү жумшайм деп кошумчалаган айым 18 жашында 1978 жылы туулган Ахматбек Желденовго турмушка чыккан экен. Баш кошконубузга 3 айга жетпей жолдошум кол көтөрө баштаган дейт. Ажырашып кетсем кыйналып каламбы деп эле ата-энемдерге эч кимге айтпай эле, эч ким билчү эмес, балалуу болуп, бир балалуу болгон чакта эч ким билчү эмес. Аларга деле айтпай эле жашап жүргөм. Жөн эле алып алып эле 8 жыл эле кандай түрмөдө жашагандай эле жашадым да. Биринчи баламды төрөгөндө тебип, кан кетип, башы кыйшак келип калып, анан аябай кыйналып жүргөм. Эгер таң аткандан баштап толготуп кечинде араңды көрсө башы кыйшак келип калыптыр да, тээп коюп. 8 жылдын ичинде 30 жолу үйүнөн качып кеткен Айзаданын артынан жалдырап барган күйөөсү сүйгөн үчүн кызганып ушундай жоорукка барам, кайра кайталанбайт деп коюп, эртеси эле көнгөн адатынча сабай берчү экен. Экөөбүз кетип калгандан кийин эле айта берет да, телефондо мен сени сүйөм, сени кысканган көчөдө ошо сүйлөшүп атып, ошо сени кысканып сүйгөн үчүн ал жашап атпаймынбы, кысканган үчүн эч жака чыгарбайм дейт. Сүйүү болсо неге урат, неге чабат, жанагындай кылык жоорукка неге барат? Сүйө турган болсочу. Сүйгөн адам андай кылбайт да, сүйгөн адам деген аялын жакшы көрөт, кучактап жатат, мээримин төгөт. Андай мээрим төкпөйт мага. Элдин баары күйөөң психикалык жактан оорулуу эмеспи деп көп айтышат. Эгер оорулуу болсо көчөдө кадимки адамдардай эле жүрүп, балык уулап, тоого чыгып эс алмак эмес да дейт Айзада. Кызганыч эле, кызганыч деген өтө жаман да, өтө элестет. Үйгө питонго сийип, таштеке сийгенден кийин эң төркүйгө камап коет. 3 эшик бар. Сырткы эшик, кайра коридордун эшиги, кайра төркүйдүн 3 эшикти тең жаап, анан бекитип койчу, аяка спираль бүт баарын алып кирип коюп, кээде тоого кетип калчу. Уй алып келем деп коюп, 2-3 күн үйдө камалып жатчубуз. Терезелерди болсо бекитип койгон эме менен. Пардамды жаап, мык менен бүт мыктап салган. Ошо если ошондой болуп эмете турган, барабыз дей турган болсо бүт көрсөтөм үйдөгүлөрдү. Чаң баскан терезени өмүрү сүрө элек, желе басып кеткен. Терезелер ачылбайт. Капысынан ооруп калса да ооруканага жиберчү эмес экен. Цистит оорусуна кабылып калып, анда да жолдошунан жардам күткөндүн ордуна арким менен ойноп жүрүп жуктургансың да деген жала сөздөрүн угуптур. Оосунан жатат, ошо оосуна жатып атып, ошо жиркенгенби же сескенип калганбы, могу жерде былтыртан бери 1 жыл болду. Шуну көрсөтөйүн десем көрсөттүр болгон. Эме томпок пайда болуп, ичинде мындай томпойгон бирдеме бар да. Ошо оосунан жатат, уялбай эле айта берейинчи. Жанына бара албайм да, коркуп бер жактан карап турам. Эй, жалап бас бергел дейт анан. Бергел дейт анан. Сен эмне жинге тип атасың деп туруп. Өлө сабайт да, айда мокуму кангандан кийин. Айырда эмне жалдырып отурасың? Туруп сор дейт да. Меничи сор, эмне жатасың ал жерде, сорбас. Сен местаң ушу жерде деп ушинтет. Төрөгөндөн кийин 40 күн кошулбагыла деп айтат да больницадачы. Анан бул кошулбаш керек турбайбы деп эле анан аркаман жатат да, аркаман жат 40 күн боючу ыйлап уже эметебим да, чыңырып ыйлайм, болбойт, жалдырап болбойм да, барып койчу Акылбек, мындай кылбачы, бул деген арам нерсе, мун сен деген күнөө болот экен дедим да, күнөө болот экен деп эле намазга жыгыл деп да айтып көрдүм. Кайра мени намазга жык дейт. Сен күнөөңдү жуу дейт, сен деген ар ким менен бусулуп жаткансың, сен күнөөңдү жуу деп кайра өзүнүн эмесин мага оодарат да. Айзаданын айтымында жолдошу жалгыз эле ага кордук көрсөтпөстөн балдарына да кол көтөрчү. Мындан ары жалган жалага туруштук бере албарын кошумчалаган каарманым, эгер мүмкүнчүлүк болсо балдарынын ДНК экспертизасын чыгарып, алардын атасы өзү экенин далилдегиси келет. Балдарга бири да кийим алып бербейт, эч кимисине кийим алып бербейт. Кайнагандардын балдарынын эскисин кийип, ошолордун турсийинен бери, балдарынын турсийинен бери мага беришет. Ошо эски, бүт эски кийишет. Жаңы алып бере элекпиз ушу балдарга, бир да алып бербейт. 10 бодо малы бар, 2 аты бар, 2 уй, 10 уйго эмеси бар да, торпок-сорпогу менен 2 аты бар, 30га жакын эмеси бар, тиги койлору бар.
алып бербейт, ошону кымынып эле отурат да, даже бир туугандарына да бербейт. Балдарды деле урат, сөгөт, кыздарды аябай эле сөгөт да. Баягы күнү ошо кичике баламды тиги берки экинчи кызым жыгып алды. Жыгып алып анан эменин кырына тийип кетти да, эшиктин кырына тийип кетип. Жыгып алса байкушту шалкасынан чаап, ыргытып эмеге могу жеринен кармап туруп кальдорго ыргытканда дүкөт эле түштү. Эми кийбиреген эле кичинекей эле кыз байкушчу. Аны болсо сен ошо экинчи балам, ошо экинчимди төрөгөндөн кийин эметип кеттик, урушуп уже чыдабай калганда кетип калгандан боюмда бар экенин билген эмесмин да. Сен ошону деген төркүнүң менен тууп келгенсиң дейт. Бүт эле балдарды өзүнөн көрбөйт да, башка бирөөдөн туугансың. Даже кошуналарды жабыштырат. Мен кошуналарды тааныбайм дажычы, эч кимди. Мени барса деле, мисалы үчүн, мен ээрчитип барып, "Могу келинди тааныйсыңарбы?" десе, мени эч ким тааныбайт. Карапайым үй бүлөдөнсүң, жарды кембагалсың деп кемсинткен жолдошунун мындай кылык жоругун адам өзү кандай болсо башкаларды да ошондой ойлойт деген айзада жолдошум биз баш кошконго чейин кошунасынын аялы менен жүрүп, бир үй бүлөнү бузган экен деп кошумчалайт. Менин оюмча мындай да, мен экөөбүз үйлөнө элек кезде кошуна менен жүрүптүр. Кошуна келин бир үй бүлөнү бузуптур. Мен билген эмесмин аны. Кошуна келинди бузуп, үйүнө барып жатып, ал келинди алып келип, үйгө жатып ушинтип жүрүп, анан үйүндөгүлөр билип калып, анан ачка чыгып калышыптыр да. Анан ал келин ушу бузулган келин экен. Анан ойлойт окшойт да, аялдын баары ушундай депчи, ошондой ойлойт окшойт да, мен оюмча. Анан авторитет мен айылда авторитет мен эле дейт. Эмне болуп авторитет болгонун билбейм. Көргөн деле жокмун, иштегенин деле көргөн жокмун. Ошо мал менен иштечүкен да, мал менен эле алып, кайра сатып эле ушинтип иштечүкен. Мен үйлөнгөндөн кийин, экөөсү үйлөнгөндөн кийин андай кылбай калды, эч жака чыкпай калды. 8 жыл күйөөмдөн кордук көрдүм деген Айзада Мырзалиева ушул кезге чейин милицияга кайрылганды билген эмес экен. Жада калса эл катары чөнтөк телефон колдоно албаарын айтып, бул менин караңгылыгым деп капа болот. Билчү эмесмин да, мен мындайларды билчү эмесмин. Анан ошо кайненем жакында бери Суперинфого жазылып, анан Суперинфону окуп, ошондогу аялдардын тагдырларын окуп, барган эмелерди окуп, анан ойлондум да. Мен деле ушинтип барсамбы, барсам кабыл алабы, же меникиндей деле көп болсо мындай толтура деп кабыл албай коебу деп эле бара албай жүргөм да, ишиңизе качып чыга алчу эмесмин. Мүмкүнчүлүк жок болчу да. 5 баламды кантип таштайын деп бул төрөлүп калды. Уда болуп эле төрөлүп эле биринен бир чыга албай эле. Ошо мурдагы жылы барсамбы деп ошенткенде анан кайненем ыйлап кечирип кой, ушунун эмесин мен мойнума алайын, эмкисин кечир эметпейин деди да, ортого түшпөйүн деген. Анан кайра эле ортого түшүп атышыптыр үйдөгүлөр. Кечинде ошентип уруш кылып, кысымды сабап, ушинтип огородто айланып караңгыда качып эметкенден уже болбой калды дедим да. Эртең үйдө акча бар болчу. Үйдөн 5000 сом алдым. Ошо урдап кетти деп ойлойт болуш керек. А мен 3 баланы алып мен каяка барам мен? Анан үйдөн акчаны алдым, кийимдеримди даярдап, ал деген чөмөлөгөнү кеткен да, чөп пресс этип аткан. Чөп пресс этип кеткенде мен кетип калдым. Кайненем телевизор көрүп уктап атканда, может ойго болсо жалдыра ыйласа кайра калып каламбы, дагы качанга чейин ушинтип жүрөм деп анан кухнянын терезесин талкалап эле. Кыздарым эшикте болчу. Мен үйдө болчумун да, аларды эшикке таштап коюп, эшикти кайтарып тургула, киши келсе жок деп айткыла деп аларды керелден кечке эшикке таштап коет. Балдардычы сумкаларынан ас алып берем, кичинекей чака бар, ага кээде чалап, жарма же суу коюп коем. Ошону ичип алып кечке тиги келгичекти жүрө берет эшикте. Ойноп жүрө беришет. Анан кечинде байкуштар эшикти ачканда сагаалап киришет. Апа, курсагыбыз ачты, нан жейбиз деп. Ошентип кирсе кайранын баланы жыгып алса, сабап атпайбы балдардычы. Көкүрөгү ызага толуп турган айым жолдошу 1000 рет кечирим сурап келсе да артка кайтпаарын айтып, ал өз жазасын темир тор артынан алуусун каалайт. Жашабайм. Уже акыркы чечим дедим да, өзүмө деле айттым, акыркы чечим жашабайм болду. Сенден канча 8 жылдан бери үмүт кылган болду, жашабайм дедим. Мен деле ошо адамдай болуп, элдей болуп, көчөгө басып, аяштар менен катышсам, бир туугандар менен катышсам деп ойлойм да.
Маек ортосунда өзүн кордолдум делген келиндин бир тууган эжесимин деп тааныштырган Гүлсана Мырзалиева эч кимге айтпай жүргөн сөзүм бар эле деп буларды кошумчалады. Үйүнө бир жолу 10 күнгө барып жүрүп келдим. Атайын. Ал кезде менин жолдошум менен чырдашып, ажырашып жүргөнмүн. Анан үйүнө барып кичине эс алып келейин деп кышкы январь айы болчу. Үйүнө барсам эле даже мага кол салган күндөрү болду күйөө баламдын. Үйүмө келип бул кыз качып келгенде биринчи жолу күйөө ушул кызды келгенден эми кой мейличи ушул кыздын кадыры баркы деп, балдардын кадыры деп чогуу квартирада турчубуз анда деле. Төшөк салып жатып калдык. Сок ушул кыздан өтүп келип колу менен мен чындыгында мен эки дүйнөдө жек көргөн адамым меники. Ушул күйөө баламда мен адамды оңой менен жек көрө бербейм. Жаман көрбөйм, адамдын баары окшош. Ушунча жек көрөм, аябай жек көрөм. Мага кол салгандан кийин ал значит мыкаачыдан да айырмасы жок. Мыкаачы да. Анан анда да унчукпай бир туугандарыма да айткан жокмун. Бул кызга да сөз айткан жокмун. Бул уйкусунун ортосунда жатат өзү чарчап бала менен. Апама да айткан жокмун. Кандай сабадыбы же? Сабаган жок. Эми уяттан жаман ой менен неме кылып атат да, кармалап атат да. Кармалап эметти. Анан колунан бекем чымчып алдым. Ушундай жиним келди. Мен жумуштан чарчап келип, саат 11-лерде жумуштан келгем. Өлө мен да эчтеке сезбей уктап калыптырмын. Кармалап эле атат, өзүм коркуп кеттим, өзүм бойдок жүрсөм. Анан менин жанымда кичинекей балдар жатса, мага ким эме кылып атат депчи. Айзада Мырзалиеванын башынан өткөргөн тагдырын угуп бүтүп, ар кимдин өз чындыгы бар дегендей Карманымдын жолдошу Ахматбек Желденовго байланышка чыктык. Учурда Нарын жергесинде жашаган Ахматбек мырза аялынын айткан сөздөрүн четке кагып, бул кырдаалды мындайча түшүндүрдү. Уруп сабаа баягы темен эле кичине урушук болот. Конечно, ар бириңе да барам. Кичине уруш талаш болчу. Экинчиден тынч жашачубуз. Анда эмнеге аялыңыз мындай бизге кайрылып атат, мынтип зомбулук көрсөтүп атат деп? Өзүнүн көңүлү жок болсо керек деп ойлоп атам да азыр. 8 болуп чыкпай эле үйүнө барып келип эле жүрчү. Конечно, үйдө отурат, үйдөн чыгып кармаган. Эми баягы канча эле ишке чыкпай калсын, короодо жүрчү. Мен коромдо тиги дубал менен тосулуу эмелер эметилип анан көчөгө чыккан жок. Эшиктин анда басып эле жашылча пашылчаларды айдайт, ошолорду карап эле өзү терип, өзү жыйнап жүрөт. Андан башка мен эмне кылышым керек? Анан эшикке чыгарып куана беришим керек, келбегет кетем. Эми мындан ары эмне кылайын деп жатасыз сиздин оюңузча? Мен үйдөгүлөрүм бир туугандарым айтканына караганда макул кылып эле жашайт деп келе турган болсо, менин деле оюм ошол. Монча 5 балам турса мен калам. Эми физикалык жактан эметейин десем өзүмдүн татыма кайлай жүрөм. Мына мен сүйлөгөн менен тиги аялыма жактай калбаса. Тагын эле атам анан. Там өзү көңүлү болбой атпайбы? Эмне кылабыз анан? Ал өзү билет па, ажырашса. Эми аны баягы сот чечер. Эгер чындыгында 5 баланын энесине өзүнүн өмүрлүк жары ушундай кордук көрсөтсө, анда ал адам кандай жаза алуусу керек? Чын эле ушундай окуя болгонбу деген суроо менен ИИМдин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы Улан Ырысбековго уюлдук телефон аркылуу байланышка чыктык. Ал айым арыз менен райондук иштер бөлүмүнө дагы, областык иштер бөлүмүнө да кайрылган эмес экен. Ал ошол прямо Бишкекке келип сиздерди кайрылган үчүн биз бияктан тиги министрликке телефон чалганыңыздардан кийин биз сразу реагировать этебиз да. Сразу ошол жака жөнөттүк. Азыр райондук иштер бөлүмү, областык иштер бөлүмү иштеп атат ал тууралуу, күтүп атат. Өзү эртең Акталага барганда Актала роодунун милиция кызматкерлери участкада күтүп алат анычы. Күтүп алып ошонун мыйзамдын чегинде үй зомбулукка деген охранный ордер деген бар. Ордер берет. Аны учетко алат, ал жолдошунчу. Учетко алып анан мына алдын алуу иштерди, профилактика иштерди жүргүзүп, аны жолдошу менен иштейт. Участкалык инспектор текшерүү иштерин жүргүзүп атат азыр. Бул жерден административдик чара колдонулат да. Эгерде бул ошол жерде действительно уруп, бет башкы эле болуп, азыр барган арыз алат. Арыз алып туруп регистрация кылат. Ошол суд менен экспертизаны өтүш керек бул. Суд экспертизанын заключениеси менен жыйынтыгы чыккандан кийин гана иш козголсо болот да. Участкалык инспектор текшерет. Анан материалды эгерде уголовный жана козгойбу, же мындай отурган болсо, материалды тергөө тобуна өткөзөт сразу. Ошол жанагы арыз жазган аял өзүнүн жолдошуна кандай чара болду өзү чечет да эми. Бул жерде семейный скандал болуп атат да, чын айтканда.
Бул тагдырды угуп олтуруп азыркы заманда да аялын чымчыкты капаска камагандай камап зордук зомбулук көрсөтөбү? Эгерде Айзаданын кордолгону чын болсо, неге ушул кезге чейин чыдап эч кимге айтпай жүрө берген деген ой жаралат. Албетте мындай окуяны эч бир адамдын башына салбасын деңизчи. Бирок ИИМдин билдирген маалыматына таянсак, 2015-жылдын акыркы 6 айынын жыйынтыгы боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, арыз жазгандардын саны 1822ге жеткен. Анын ичинен физикалык зомбулукка 1272, психикалык зомбулукка 541 жана сексуалдык зомбулукка 5 адам кабылган. Булардын ичинен зомбулук көрсөткөн адамдардын 96%-ын эркектер түзөт экен.